Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу, эл аралык мелдештин жеңүүчүсү, Азия чемпионатынын күмүш медалдын ээси Кенжебек Акилбаевдин намына жана анын машыктыруучусу Асанкул Жапаркуловдун 75 жылдыгына арналган Балыкчы шаарындагы спорт комплексте жаш өспүрүмдөр арасында бокс боюнча эл аралык мелдеш болуп өттү. Биз мен чемпионат Азия мирге барганда ал жакта эки возраст, эки рингте өтүп, биздин балдар ошактан кичине аксап калып атты да. Анан ошондой кылып биз дагы ошол деңгээлде өткөрөлү деп, биз ушул залга эки ринг А жана Б ринг ачып өткөрдүк. Бияктарга молодежду, биягында юношаны. Бул балдарга аябай чоң сабак болду. 10-чу жолу өтүп атат. Бул бүгүнкү өтүп аткан мелдеш 10-чу юбилейлик мелдеш болуп атат. Жаш өспүрүмдөр арасында жана ошондой эле юноштар арасында да коюшта, ошо 3 возраст боюнча болуп атат да. Эми мелдеш бул курч мелдеш өтүп атат. Ошондуктан азыр 48 килограммдан 22 весовой категория боюнча болуп атат да. Бардыгы болуп, ошол бардыгы болуп 273 мушкер болуп, мынакей бүгүн ушул комплекстин чоң залында финалдык беттеш болуп атат. Өтө курч мүнөздө өтүп атат. 19-24 июль күндөрү өткөн турнирге өлкөнүн булуң бурчунан жана Коңушу, Казакстан, Өзбекстан мамлекеттеринен жалпысынан 300гө жакын жаш мушкерлер өз күчтөрүн сынаганы келишти. Мелдеш эл аралык турнир бокс ассоциациясынын тийиштүү эрежелерине ылайык өткөрүлүүдө. Турнир жергиликтүү бюджеттен каржыланып, Балыкчы шаардык жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмү тарабынан уюштурулуп, жеңүүчүлөргө диплом, медаль жана баалуу белектер дайындалган. Өзбекстандан 3 команда келиптир, жакшы балдарын алып келиптир, тамдалган балдарын. Казакстандан Тарас областынан, Тарас шаарынан келип калды, Жамбыл областынан. Тажикстан эмелер дагы ошо шартка байланыштуу келе албай калды окшойт да. Ошо ата буга черкисине 5 мамлекет, 6 мамлекеттен катышып келип атканда, кыздар мына согушуп атышат. Кыздарыбыз да бар экен, жакшы кыздар. Бардыгы жакшы. Ушул жерде уткандар тамдалып, сентябрда Испанияга чемпионат мира барышат. Ошол үчүн жерде ал жактагы юношлардан да катышып аткан балдар Россиянын Якутский шаарында мурун постоянно өтчү. Бүт ошо малый чемпионат мира деп койсок болот. Ошого дайындалып атышат. Жеңүүчүлөр сентябрь айдын аягында боло турган дүйнөлүк чемпионатка лицензия алышат. Турнир соңуна келип, мушкерлерге сыйлыктар тапшыруу аземи болду. Багдөлөт Искендеров, телерадио компания Волна Исыккөлө үчүн Балыкчы шаарынан. Ушул жылдын июнь айында Орусиянын Якутск шаарында болуп өткөн мастер реслинг, бизче айтканда таяк тартыш боюнча дүйнө чемпионатынын алтын медаль ээси Кымбат Нуржанова өзүнүн эркинин, күчтүүлүгү жана лидерлик умтулуусу менен ийгиликтерди жаратып келүүдө. Кыргызстанда бул спорттун түрү өнүгүү жолунда десек болот. Анткени таяк тартыш якут элинин улуттук оюну. Алар кичинекей кезинен баштап эле таяк тартыш менен машыгышат. 2022 жылдагы дүйнөлүк чемпионатка 41 мамлекеттен спортчулар катышып, Кыргызстандан 14 спортчу барып, 3 алтын медаль, 4 күмүш медаль жана 8 коло медаль утушкан. Жалпы эсепте Кыргызстан 2-чи орунду ээлеген. Алтынды тагынып келген 3 спортчубуз тең Ысык Көл областынын Каракол шаарынан. Алар Азамат Асанов, Дилбара Иманканова жана 65 килограмм категориясында мелдешкен Кымбат Нуржанова. Кымбат кесиби боюнча милиция кызматкери. Мен милиция кесибин тандап калган себеби, кичинекей кезимден баштап, тилим чыккан кезден баштап эле өзүм милиция болом деп айтып келчүмүн. Үй бүлөмдө ата-энеме, чоң ата, чоң апаларыма баарына эле айтып келип, 11-классты бүткөн соң бир кыялыма бир чоң кадам таштап, Ички иштер министринин академиясына тапшырып өтүп кеттим. 2018-жылы Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин Эргеш Алиев атындагы академияга тапшырганбыз. Тапшырып, Кымбат Нуржанова менен биргеликте бир взводдо окуганбыз, чогуу окуп. Ошол кезде эле Кымбат деген аябай эме болчу, күчтүү кыз болчу. Жолдоштор. Ички иштер министринин академиясын бүтүп келип, Каракол
шаарынын ички иштер бөлүмүнө тергөөчү болуп иштеп баштагам. Азыркы учурда Каракол шаарында иштейм. Кымбат үй бүлөдө 3 кыздын улуусу 5 жашына чейин чоң энесинин колунда өсүп, андан кийин ата-апасына барган. 1-классынан баштап 10-класска чейин би кружогуна катышып жүргөн Кымбат таяк тартыш спортуна 10-класс кезинде мектеп арасында таяк тартыш өткөрүлүп жаткан кезде күтүүсүз жерден катышып калганын айтты. Ошондо эле таяк тартышып жүрчү да, ошондо эле биз 4 жыл окудук. 4 жыл ичинде көптөгөн мелдештерге чыгып, көптөгөн байгелерди алып атты да. Кымбат боюнча айтып кетсек, дүнө жүзү боюнча жана таяк тартыш боюнча чемпион намына алды. Ошо мен татыктуу деп эсептейм. Кымбат биринчи орун алат. Таяк тартыш боюнча дүйнөлүк кубоктун ээси легендарылуу делген якутиялык Екатерина Белолупскаяны Кымбат утуп алгандан кийин ал таяк тартышты таштап пенсияга кеткен. Мындай ийгиликтерге жетишкендигине албетте машыктыруучунун эмгеги абдан зор. Бүгүн мэрия тарабынан жана Каракол шаардык спорт отдел тарабынан ошо биздин ийгиликтерди, жетишкендиктерди белгилеп, куттуктап, ошо атайын мэрияга чакырып, мэрдин колунан ошо ыраазычылык баракчаларды алдык. Бизди ошентип жетишкендиктер менен куттуктап, ошо ийгиликтүү барып келдиңер деп куттуктап, дагы да алдыга да жолдомо берип, ошо акыл насаатын айтып, каалоо тилектерин айтып, ошо атайын мэр жана шаардык кеңештин депутаттары дагы ошондой куттуктап бизди чакырышыптыр. Көздөп жүргөн милициялык кесибинин формасын кийгендеги сезимдери тууралуу Кымбат мындай дейт. Эң биринчи форма кийгенде биз Ички иштер министрлик академиясында форма кийип окудук, анткени биз бюджеттик формасында окудук. Аякта тапшырганда мындай форма кийгенде өзүнчө жоопкерчилик, анда тыкан түз кийишиң керек, ар дайым мындай көчөдө да айтып коет го, шалпылдап да баспашың керек да, бүт баарын по уставу жүрүп. Үй бүлөсүндө милиция кызматкерлери жок экен. Ички иштер министрлигинин академиясын кызыл диплом менен бүтүргөн Кымбатты кээ бир жакындары башка кесипти тандоону сунушташкан. Кыргызстанда генерал болгон аял заты жок да, министр болгум келет. Мен мурда дагы президентский стипендия алганда менден ушинтип сурашканда, кыябың кандай дегенде мен айткам, Кыргызстандын биринчи министри аялы болгум келет деп. Ошол максатыма да жетким келет. Негизи коркпош керек. Коркпосоң бүт баары болот. Мындай кыйын көрүнөт, бирок жасалат. Адамзаттын колунан баары келет да, биз бүт баарын үйрөнүп кете алабыз. Ошондой эле да. Чолпон Мурзалиева, ТРК Волна, Ысык Куля.